15 февраль күнү Россельхознадзор Кыргызстандын ветеринардык кызматына Орусияга жөнөтүлгөн форель жана форель икраларын сертификациялоону токтотуу өтүнүчү менен кайрылган. Ал маалыматтарга караганда ага себеп аталган балыктын курамындагы зыяндуу заттардын табылганына байланыштуу болгон. Маалым болгондой, орусиялык инспекторлор форельди текшерүү учурунда дарыя форельдерине мүнөздүү эмес чоңураак балыктардын бар экендигин аныктап, анын келип чыгышына шектенүүлөрү пайда болгон. Ошондой эле Аквапром жана Аквасервис ишканалары жөнөткөн форельдердин икраларынан листерия бактериясы жана антибиотиктер табылган. Буга байланыштуу Россельхознадзор 2023 жылдын январында балык азыктарын чыгарган жалпы 9 кыргызстандык ишкананы текшерүү демилгесин көтөрүп, бул маселе боюнча Кыргызстандагы компетенттүү ветеринардык кызматтан жооп ала албай келгенин белгилеген. Кыргызстандын ветеринардык кызматынын директорунун орун басарынын айтымында, бизде текшерүү жүргүзүүчү лабораториялар жетишсиз. Бирок марттын башында орустар менен биргеликте инспекция жүргүзүүгө камынып жатканын белгилөөдө. Бизде бардык эле текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок лабораториясында. Тест набор деп коет. Ошо тест набордун жоктугуна байланыштуу толук кандуу жүргүзүлбөйт. Антибиотиктерге текшерилет. Ошондой эле кээ бири бар жана металл, тяжелый металлы дейт. Мына ушулорго мүмкүнчүлүк жок да. Мына ушул жакынкы аралыкта эле март ушул жуманын аягы же марттын башы деген аларга силер кайсы убакта өзүңөргө мүмкүнчүлүк болгон убакта келиңиздер деген кат жөнөткөн. Орусиянын ветеринардык кызматы Кыргызстандан барган балыктар санитардык, ветеринардык талаптарга жооп бербей жатат деген жүйөлөрдү келтирип токтоткон. Мындай мүчүлүштүктөрдүн болуп жатканы буга чейин бизде көбүн эсе мал чарбасына көңүл бурулуп келгени айтылды. Ал эми балык чарбасы эми гана бутка туруп келе жатканы белгиленет. Ошондой эле Кыргызстанда балык менен алектенген ихтиолог жана ихтиопатолог деген адистердин жоктугу жана окутулбаганы да маалым. Эми алдыда Орусиядан инспекция келип, чарбаларга жолду ачары же ачпасы белгилүү болушу керек. Биз ошого да даярдык көрүп атабыз. Мына мен бүгүн дагы кечөөнү Чүй, Токмок, Ысык Ата районунда жүрүп келдик. Бүгүн болсо ошо Бишкек, анан Панфилов районуна кетмекпиз. Бүгүн дагы ошо барып өзүбүз дагы алар келгенче текшерип, түшүндүрүп, чарба канча тоннага чейин сен чыгара аласың, ошондо переработка канча тонна сен можешь, ушул баарын аныктап, бүгүнкү күнү ушул иштерди алып барып атабыз. Өлкөдө иштеп жаткандардын айрымдары иштин көзүн толук изилдебей туруп эле туура эмес багытка түшүп алганы айтылды. Аларга документти даярдап атканда полностью биз мына жер головной бассейн, мына жериң отстойный, головной бассейн, выросной мына жерде болуш керек, нагульный бассейн мына жерде болуш керек, карантин өзүнчө салыныш керек. Ушунун баары ыры болуп түшүп туруп, андан ары кайра таза суу чыгыш керек деп биздики ушу эмебиз ошондой да. Талабыбыз аларга. Кыргызстанда Соңкөл, Орто Токой, Киров суу сактагычы, Токтогул суу сактагычы, Күртсай, Камалдысай балык чарба бассейндери бар. Аларда ушул күндө экспортко кетүүчү негизги түр Асан Үсөн форельдери өстүрүлөт. Ал эми 2021 жылы жалпы региондорду алганда 151 балык чарба уюштурулуп ачылганы маалым. Балык чарба департаменти аларга балыкты кантип туура өстүрүү керек экенин толук түшүндүрүп, ишин документтештирип бергенин белгилейт. Учурда Кыргызстанда балык өстүрүүнү өздөштүрүп эле тим болбой, чабактарды өстүрүп, тиешелүү вакцинациясын жүргүзүп, керектүү жемди чыгарган ишкерлер да бар. Токтогул балыгы чарбасында Кудайым буйрса өтө чоң мальковый мындай малектор чабактарды чыгара турган цехибиз уже ишке кирейин деп калды. Бүт стандартка жооп берет жана ошондой эле вакцинациясын жүргүзөт. Бул бүгүнкү күндөн өтө чоң талабы. Бул жөнүндө биз көп убакыт мурун айтып келгенбиз. Баягы балык чарбасында бир кандайдыр бир тартип болуш керек, вакцинация болуш керек, бир стандартка өтүш керек. Мына бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? 9 компания тизмеге кирип калды, Роспотребнадзор тыюу салып койду деп атышпайбы? Эми бул мындай закон ченемдүү нерсеге алып барды да. Себеп дегенде бүт Орус тараптан, Россия тараптан болгон талап отслеживать мындай чыкканда башынан баштап балыгыңарды кайсы икрадан чыгардыңар,
аны кантип тыңыттыңар, аны кандай дарыладыңар, кандай вакцинация жасадыңар жана кандай шартта өстүрдүңөр, андан кийин аны кандай переработка кылдыңар, бизге ошол маалыматтарды бергиле, биз ошону көрөлү, ошондон кийин анан биз алганга даярбыз деген шартка барып атат да. Бул кырда ал эртелиге жаралмак экенин, эл аралык стандартка ылайык иштөө кажет болгонун мурдатан айтып келгенин белгилейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын балыктары негизинен Казакстан жана Орусия мамлекеттерине экспорттолуп келет. Демек алардын талаптарына ылайык иш алып баруу кажет. Ошол эле кезде жалгыз бул кошуналарды карап отура бербестен, башка рынокко да багыт алуу маанилүү. Кытай мамлекетине уруксат берилди, азыр эми болгону сертификатташтыруу жана башка мамлекеттик аралык документтер бүткөндө убакыт талап кылынат. Ошондо Кытай өтө чоң деңгээлде жана жакшы баа менен алып кеткенге даяр. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат, жакында ошо меморандумдарга кол коюлат. Андан тышкары Өзбекстан мына мисалы үчүн өткөндө Өзбек-Кыргыз форуму болгондо ошол жерде Өзбекстандын өкүлдөрү келип, вакцина сайылган жакшы чабактарды ай сайын 1,5 миллион даанага чейин алганга даярбыз деп өзлөрүнүн кызыктар экенин айтып кетишти. Жогоруда белгиленген 9 балык чарбасы өздөрүнүн балык иштетүүчү цехтери менен Кыргызстанда башка балык өстүргөндөрдүн балыгын алып экспорттоочу көпүрө болуп берип жатышкан. Эми алдыда алар ишенген тараптардан текшерилген балыктарды гана алууга кызыктар болушат. Анткени ооруп калган балыктарды алып келип цехинде иштетип сыртка сатып жиберсе, өздөрү зыян тартып каларын билет. Россельхознадзор Кыргызстандын балыктарынын көлөмү да чоңураак болуп, биздин чөлкөмгө мүнөздүү эмес экенин жүйө келтиришкен. Жөнөкөй ишкерлердин айтымында орусиялыктар ал балыктар Кыргызстанга башка мамлекеттерден кирип, реэкспорт болуп жатат деп ойлошу ыктымал. Практикада андай учурларда кездешип калат. Зыярат Эсенбай, Ынтымак Кожошалиев, Булак КЖ.